Assalamu alaikum туугандар, амансыздарбы? Бул менин 100-чү видеом экен. Чынында аны өтө кызыктуу, пайдалуу, буга чейинки болгон видеолордун баарынан айырмалуу кылган аракет кылмакчы элем. Тилекке каршы ушунчалык катуу уйкум келип, кечкурун уктап калышка туура келди. Буюрса кийинки видео ошондой болот. Бүгүн болсо буга чейин эле актуалдуу болгон, ошондой эле кийин убакыт өткөн сайын актуалдуулугу аша бере турган тема боюнча сөз кылып берүүнү туура көрдүм. Базар экономикасынын алкагында бардык нерсе үчүн, акча үчүн, башка нерселер үчүн ар бир адам өзү аракет кылышына туура келгенден улам, ошол катары ден соолук үчүн дагы өзүңүз аракет кылышыңызга туура келет. Андыктан ден соолугуңузга дыккат мамиле кылып, аны биринчи орунду маселе катары коюп, ар дайым аны бекемдөөнүн аракетинде болсоңуз, башка маселелер өзүнөн өзү эле чечиле берет демекчимин. Азыркы учурда диабет оорусу жер жүзүндө ушунчалык катуу таркап, эпидемиялык деңгээлге жетти десем деле болчудай. Биздин өлкөдө дагы бул оору менен ооруган туугандарыбыз өтө көп. Андыктан өтө дилгир болойлу. Эгер ушул оору менен жабыркап жүрсөк, паникага түшүштүн, коркуштун кереги жок. Болгону аны көзөмөлдөп койсок, көзөмөлдөп ар дайым текшерип турсак, буюрса ал ооруну жеңүү мүмкүнчүлүгү бизде өтө жогору болот. Айткым келгени, өтө жакшы же болбосо өзүнүн ишинин устасы болгон эндокринологду таап, аны менен тыгыз байланышта болсоңуз, ал сизге устат катары, эмнеге дегенде эми дарыгер баары бир сизге караганда көбүрөөк билет, жакшы жардам бере алат жана сизди туура багытка салат деп ойлойм. Ал эми сиз бул оору менен ооруй элек болсоңуз, буюрса оорубай эле коюңуз, кантип алдын алуу керек? Ошол боюнча дагы айрым кеңештеримди айтып коеюн. Кимдер бул оору менен ооруп калышы мүмкүн? Ошону эле айтайын. Эгерде сиздин жакындарыңыздын арасында ата энеңиз дейли, же андан жогорку туугандарыңыздын арасында диабет менен ооругандар болгон болсо, баары бир сизде ушул оору менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгү жок эмес. Андыктан сиздин жашыңыз 40 жаштан өтүп калган болсо, өткөн туугандарыңыздын арасында бар болгон болсо, эндокринологко бир жолу болсо дагы кайрылып коюшуңузду суранып кетем. Жана дагы кимдер ооруп калышы мүмкүн? Уйкусу ушунчалык чала болгон адамдар, 11ден өтпөй уктайт, 11ден өтүп уктай турган адамдар кечкурун, ашыкча салмакка ээ болгон адамдар. Ашыкча салмак дегенде эми өзүнүн бою мисалы 1,70 болуп турган болсо, 70 килограммдан жогору болгон болсоңуз, жана жашыңыз 40 жаштан өткөн болсо, бул оору менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгү сизде жогору. Андыктан ушул көйгөйдү дагы чечип коюшуңуз керек. Эгерде салмагыңыз жогору болсо, арыктаган аракет кылышыңыз керек. Жана дагы эгерде сиздин белиңиздин өлчөмү эркек адам болсоңуз 94дөн ашса, аял адам болсоңуз 80ден ашса, демек ашыкча салмак сизде баары бир бар. Ушундай учурда өз алдыңызча балким аракет кылып көрөсүз, арыктасаңыз жана белиңиздин өлчөмү азайса, абдан жакшы. Эгерде бул нерсени өз алдыңызча аткара албай жатсаңыз, эндокринологко барсаңыз, ал сизге жакшы кеңештерди берет деп айтам. Анткени анын ишинин бир бөлүгү диетология болгондуктан, бул нерсе боюнча андан жакшыраак дарыгерди таба албайсыз. Ошондуктан бул нерсени дагы көңүл кош калтырбаңыз. Жана мыкты эндокринологко барып, туура кеңештерди алыңыз. Ал сизге кантип ашыкча салмактан арылууну жана гормоналдык оорулардын алдын алуу боюнча эмнелерди кылыш керек экендигин айтып берет. Жана ден соолугуңузду бекем абалында сактап жашоо мүмкүнчүлүгү сизде пайда болот. Жана дагы жеке менин дагы кабылыма келсеңиздер болот. Ош шаарында жашасаңыз, эгерде албетте Домбута деп коебуз. Ошол жерде Маматалиев деген жеке клиника бар. Эртең мененки саат 8ден баштап саат 5ке чейин ар күнү жумага чейин келсеңиз болот. Ал эми ишемби күнү болсо 12ге чейин келсеңиздер болот. Сиздерге албетте мүмкүн болушунча жеткиликтүү болгон информацияларды берип, жана көзөмөлдөп, салмагыңызды оптималдуу бир деңгээлге түшүргөнү туура кеңештерди бере алам деп ойлойм.
жана албетте семирүүнүн же болбосо ашыкча салмакка ээ болуунун кесепети бир гана диабет эмес, жүрөк оорусуна алып келиши мүмкүн. Зат алмашуу начарлап, бүтүндөй денеңизди алсыратып коет. Андыктан көңүл кош болбой, ушул нерсеге жакшы маани берип койсоңуз сиз үчүн абдан жакшы болот.